Ассаламу алейкум, жамат. Бүгін суббота, 6 июнь. Субботадан воскресеньеге қараған түн. Мурдагы жумадагыдай бүгін да суббота түнкү жумушты көрсөтөбүз. Суббота күндүн түнкү жумушун. Азыр экинчи заказды завершать еттим. 10:53 өттү. Биринчи заказ каратыш эле болчу, 203 сомго. Кийинки заказ 577 сомго. Калысы орто жактан Нижний Орокко келдим, магистралдан бир аз өйдөрөөк жагына эле. Ана машинаны зарядтабай чыккан болчумун. Машинаны азыр зарядтабайбыз 1 саат. Себеби 31% менен чыккам. Азыр 3 палочка калды. 21% калды. Жакын арада кызыл күйүп калат. Ошондуктан эртерээк зарядтаганга аракет кылып зарядтап, анан түнкү жумушту бүгүн көрсөтүп берем буйруса. Ошондуктан видеонун аягына чейин до конца болот. Түнү кандай приключениялар болот, канча иштейбиз, канча заказ болот, көрөбүз. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом, 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммага заказ кыла берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот, пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточный акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описаниеда дагы ссылкалар бар. Так, азыр мына линиядамын. Заказ келсе келет, келбесе Спаркты көздөй айдай беребиз. Бул жакта Спарк бар экен, эң ближний мага. Бул жакта канча станция бар экен, бирок точно билбейм. Бирок Спарктын приложениясынан кирип көрсөк болот ошону. Азыр кирип көрөбүз. Бошпу же бош эмеспи? 2 дистен көрүнбөйт, бош эмес экен. Могу жактан көрсөк болот. Линиядан чыгып эле коеюн деп чечтим, жамаат. Азыр мына трипти басканда 81 километрге жете турган заряд деп көрсөтүп атат. Бирок по факту бери 60 километрден жогору жүрөт. Бирок ошентсе деле спокойно зарядтап алып, анан жумушту уланткан жакшы. Азыр мага эң жакын болгон жана магистральда экен, ошол жака баратам. Анан мен могул жакта, сол жактагы фарам, мурдагы видеода айтпадым беле, ошол кайра күйбөй калды, сол жагы, ближний. Аны деле бир ачып байкаштырып көрөм. Бирок дальний күйүп атат. Анан стадион монда көрүнөт экен бул жактан, Ороктон. Нижний Орок. Тет машиналар кетип бараткан жол магистраль. Азыр магистральга түшүп, ошол жактагы зарядкага барабыз. Мына жамаат как раз зарядкага баратканда кызыл күйүп калды. Анан бияктан трипти басып карасак 79 километр калганда кызыл күйөт экен. Анан средний расход 16,1 киловатт саатына 100 километрге дейт, короче. 18 километр час дейт средняя скорость. Так, мына Спарктын заряднигине келдик. Анан бул жактан ачабыз. Бул жакта ачып, бул жерде монусу бар, мону мында алып туруп, тартсак ачылат. Анан буну басып туруп салабыз. Анан галочка чыгып калды. Готово. Эми приложенияга киребиз. Анан именно заряд кетип аткан учурда меники мына монтет. Азыр кызыл өчкөндөн кийин кызыл эмес, ал жак серый болуп калат. 3-чү палочка толгондон кийин. Анан фарасын көрсөтүп коеюн. Фарасы ошентип, мурдагы жума, суббота ошентип өчтү эле го. Ошондо болуп кайра өчүп калды. Ошондон бери жакшы эле жүргөм. Ровно 1 жума өттү. Мурдагы видео тарткан сменадан. 1 жумадан кийин кайра видео тартайын деген күнү кайра ушул көрүнүш. Анан меники поворотниги дагы, короче, не то болуп атат. Сол поворотник. Так. Оң жакшы эле мына.
ушундай марга айтып атат. А сол мойтуп калып атат. Себеби бул жагы иштебейт, передний. Мына бул жагы иштебей калган. Бирок бул жакка салгам. Трехконтактный түшөт деген, алып салгам, түшкөн. 2-3 күндөн кийин кайра өчүп калган. Анан баягыда бир чукуп кайра салып койсом иштеп калган. Бирок кече мурда күнү кайра ошентип алып салып ар нерсе кылып пробовать эттим, бирок күйбөй койду. Бул жагында повторитель бар, ошондуктан бул менен деле жүрөсү болот. Артында деле ушинтип бат марга этип калат иштебегенде. Мына. А так, тетип лампасы менен эле жанагысын трехконтактный жаңысын 450 сом калган. Кичинекей патрончугу менен лампасын. Азыр, короче, капотты ачабыз, могу фараны карайбыз, анан бул жакта да 1-2 шатайт этип, алып салып кайра текшерип көрөбүз. Иштесе иштеди, иштебесе электрикке көрсөтүш керек. Фарасын жанагылайын десем, бул жагы чыгарыш кыйын экен. Байкап көрөбүз. Спаркка киребиз. Меники экинчи зарядник экен. В ожидании болуп турган кайсынысы болуп калды ошондо? Мына. Я согласен с правилами зарядки дегенди басабыз, анан начать зарядку дегенди басабыз. Зарядка башталып аткан кези. Анан мен бирок балансты текшергенди унутуп калып турмун. Аз баланс текшерип, заранее толуктап коебуз. Если аз болгон болсо, где-то 500 сом кылып толуктап коюш керек. 500 сом ашыгы менен жетет. А так 401 сомго толтса керек. 80%тен жогорураак кылабыз. А так постоянно 100% кылып зарядтап жүргөн нежелательно. 20 менен 80-дин ортосунда кармасаң жакшы. Анан мойтебиз, баланска киребиз. 81 сом бар экен, ошондуктан бул жактан 450 салып коебуз. Кошелегубузга Спарктагы. Бул жакта мына любой нерсе менен тасасаңар болот. Optima, Companion, Элдик, N-Bank, Оденги. N-Bankка киребиз. 450 сом деп чыгып калат, анан басабыз. Подтвердить и оплатить. Все, төлөдүк. Эми закрыть кылабыз, анан бул жакта баланс чыгып калат. Заряд кетип баратканына 1 минут 11 секунда, 19% алды. Текущая мощность 41,62 дейт. 41,5 киловатт. Общее потребление 0,13 киловатт-час экен. Азыркысы. Азыр 71 болуп калды уже. 9 сом, почти 10 сом уже кетти. Мына жамат кичине шатайт этип койдум, кайра ачып туруп кол крышкасын. Тетигил жерди бир аз түрттүм. Мына көрдүңөрбү? Тетигисин. Анан иштеп калды. Кичине өйдө көтөрүп койсом иштеп калды. Чөтө контакт бүтөт да бунда. Азыр мо жанагысын деле мо лампасын. Ал жердеги поворотник деле ушинтип коюп көрөбүз, алып салып контакттары жакшы коюп иштеш керек. Же могу жакта гнездосунун өзү кетип калганда контакттар не болуп атат. Азыр тигин алып салып текшерип көрөбүз, аварийканы киргизип алып. Болбосо мону салып көрөбүз, мында да болбосо анан электрикти алып барып эле дети фарасын чечтетип полностью. Анан көрүш керек. А так бунун фарасын чечиш үчүн могу лампасын деле жана кылыш үчүн могу лампасына доступ жок экен. Тегил жакты жакшы удобно экен азыр чечкенде. А бул жагы бүт бишет этип аткан могу бачокто. Бачокто чыгарыш керек, фарасын чыгарып, фотон нерсеси чечилет экен. Недоступный жерде колго көрүнөт турган жерде. Недоступный жерде турат. Азыр мону көрөсүз поворотникте. Мына мен жаңы койгон ушул болчу трехконтактный. Көрүңөр, 1-2 контакт, мына 2 контакт бул жагында, 3-үнчү контакт бул жагында. А бул өзүнүн родною мол. Бирок бул деле күйгөн эмес лампасы, көрүңөрбү? Бул өзү двухконтактный экен. Тиги саткан киши салыштырып көрүп, мындай Карпинкадагы эле жана 2000 мелочей ошол жактан эле алгам да. Автозапчасттардын мелочтарын саткан жерден. Мына 1 контакт.
экинчи контагы мунку, короче, түшүп калган бу ушундай экен эле. Бирок лампасы целый. Лампочкасы целый. А бул трехконтактный болуп кетет экен, бирок түшкөндө башында иштеп аткан. Эки эле контакт тиякта тиеткенде анан үчүнчү контакт мындай эле болуп калат экен. Себеби бул стоптордуку ошондой экен. Көрүнөр, ичинде 2 спираль бар. А монун ичинде бир эле спираль бар. Мен, короче, оюмда мондай кылайын деген болчумун. Эсилче лампочкаларын алмаштырып, тигин лампочкасын могу салып көрөйүн деген болчумун, бирок мындай проблемасы болчу да. Мен көрсөткөндө лампочкасы целый эле турат. Бул неден болушу мүмкүн деп көрсөткөндө могуну сатып алган барганда. Мунун ичинде бир контакт жок экен деген. Өзүнчө эле түшүп калыптыр да. Бирок ага чейин иштеп жүрүп, кийин кайсыл жака түшүп кеткен белгисиз да, таң калыштуу. Бул ичинде турган нерсе каяка түшүп кеткен. Могул жерде да бир контагы болуш керек болчу да, тетигинде темир чыгып турганчы, ошол жок экен. Мына жамаат мунун ичинде эле бир сыйра разобрать этип, анан кайра салдым, жана патрон кайра иштеп калды. Ошондо фаранын проблемасы деле чечилди, поворотник деле чечилди. А зарядтап бүтүп, эми линияга чыгабыз. Фараларды карап, поворотниктерди карап бүткөнгө чейин 58% болуптур. Азыр эми 80ден өткөнгө чейин, бир 85ке чейин толтурабыз. Ага чейин телефондогу башка жумуштарды бүтүрүп турабыз. Мына жамаат 96%ке чейин зарядтадым. 1 саат 4 минутта кетти. Толуп калды, почти заряд жай бере баштайт 80ден өткөндөн кийин. Так, жамаат, мына мен үй жактан чыкканда ылдый жакта жашайм да. Могу районду кошуп коем, 5 районго 6-чы кылып. Азыр ошону өчүрөбүз. Зарядтан чыктым, остановкага турдум, спокойный жерге. Анан бул жактан эле мой район. Центр тандайбыз. 5 районду далее кылып коебуз. 12ден 16 өттү. Канча мүнөттө келет болду экен, заказ көрөбүз. Негизи 80%тен эле бир аз өткөрөйүн дедим эле, бирок бир рилс жасап калып Инстаграмга отуруп калдым. Мына жамаат биринчи заказ. Биринчи заказды алдык, анан Яндекс навигатор менен барабыз. Себеби могу иштебей калып аткан, өзүнүн устроенный жанагысы кече. Маршрут түзө албай аткан, жүдөп элечи Яндекс. Ошондуктан тигил навигаторду коюп койдум. Азыр өзүнүкүн коюп көрөмчү, иштедиби, өзүнө келдиби, келбедиби. А так каждый раз Яндекс навигатор ачылып, неудобный да. Внутреннийди көрөбүз, түзө алабы экен бүгүн. О, түздү. Өзүнүкү менен эле иштейбиз. А так доставкада Яндекс навигаторду коюп алган удобный. Себеби канча метрден кийин каяка буруласың, аны көрсөтпөйт доставкада. Так, адрес Жал 29-14 дроп 1 дейт. Кеттик анда. Яхай, бул заказга как раз жетишип калыптым, келип на местени эми басканда ат менен кылып салышты. Бирок карта менен экен, ошон үчүн 60 сом түшүп калды. Кийинки заказда эле 2 точкасы менен экен. Биринчи точкасы, экинчи точкасы. Токтоналиеванын Асанбайга. Так, 7 минут кезектеги заказ завершить этип. Комфорт плюс. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Приложение. Ана кийинки заказ эле 181 коэффициент менен чыккан. Эми ушул заказга барабыз. Ал заказды ушул жерден завершить эттим. Анан бул заказ менен келатканда плюс 240 менен кийинки заказ келди. Азыр ушул заказга баратам, ал деле жакын эле жерде экен. Советскийден ылдый түшкөндө, бирок остановка запрещен деген жерде турат да, опасный жерде. Ушул жерге чакыргандар ой жакпайт да, ой жакпайт. Биякта машиналар деле топка беришет. Опасный. Мына аттын жаныначы. Моларбы же ким билбейм. Так, здесь остановимся, давай-ка. Дай вот. QR можешь дать? Да. 392. Да, поступили. Ага, Ваякум. Жамаат, ушинтип акыркы заказ менен Новопавловкага келип калдым. Барып Алыкуловадан дальше чүй менен баратып, азыр бияктагы названиясы Фрунзе. Фрунзе Гоголя жака. Так, 6дан 6 өттү.
Эми по пути домой күйгүзүп койдум. Азыр по пути домой заказ алып, анан үйгө кетмей. Анан видеонун аягында канча чыкканын, канча саат болгонун бүт баарын отчет жазып коем. Анан мен бүгүн жанагы тактиканы текшерейин деп чечтим. Бул тактика менен албетте слабый болот. Барган жериңне катып, ошол жерден заказ алып, анан кетип. Негизи түн иштегенде бир районго барып калсаң, центрден четирээк жака, сразу центрга барыш керек. Анан ал жактан жакшы коэффициент менен алып, ошентип иштеш керек. А мен барган жерлерине катуу иштедим, ошондуктан бүгүн слабыйраак болду. Түн иштегенде негизи ошентип иштей эле, районду 5 районду кошуп алып, анан четирээк жака келгенде сразу кайра центрди көздөй айдай бергиле, көп убакыт жоготпой. Обеденный перерыв 1 саат, заряд 1 саат кетип ошондой болуп калды. Негизи линияга чыгаардын алдында заранее бүт баарын даярдап чыгыш керек. Заряд толтуруп, машинаны жууп, ошентип чыгыш керек. Меники ушундай болуп калды бүгүн. 6-дан 9 өттү. Заказ пока жок по пути домой. Түнү жакшынакай айдап жүрүп, кайра фар өчүп калган проблема кайра кайталанды. Кайра тийип койсо кайра иштеп. Анан чото не то деп электрикке бардым, именно фара караган мастерге. Анан ал караса, тиги штекер эрип кетиптир, лампа катырылган. Менде обычный лампалар болчу, обычный лампаларды LED алмаштырдык, корректировка кылдык фараларды. Анан бирок оң жактагысы корректировка болбой калды, ал жагы бузулуп калыптыр. М2'де билет койдуруп, анан оң фарасын регулировкасын ремонт кылдырып коем.